Көпчүлүк айымдардын суроосу боюнча эң мыкты спортсмен жана Кыргызстанда секс символ десем болот. Манас Ниязов номер 1 улакчы мырзаны разбор суранышты. Ошондуктан цифровая психология боюнча биз Манас Ниязов улакчы номер 1ди бүгүн разбор кылабыз. Манас мырза 27 апрель 1993 жылы төрөлгөн. 27-си, 18-и, 9-у төрөлгөн мырзалар, булар 9 санга киришет жана 9дар кандай болот? 9дар воин болушат, 9дар спортивный болушат. 9-у төрөлгөн мырзалар, негизи эле 9дар дайыма спорт менен бирге жашаса, ошондо энергиялары, идеялары ишке ашып, сонун көп ийгилик акчалар да калып келет. 9-у төрөлгөн мырзалар көбү правоохранительный органдарда, милицияда, ГКМБ, СНБ, в общем, именно ушундай воиндар болушат жана кызматтарда иштешет. Экинчиси девяткалар, 9дар. Бул командный игроктор, команда менен иштешет да. 9-у төрөлгөндөргө бизде дагы Камчыбек Ташиев мырза кирет. Андан сырткары 9-у төрөлгөндөр булар динамичный, спортивный болушат, дайыма побеждать эткилер келет да. Булар эч качан бир жерде тура алышпайт, үйдө отура алышпайт. Булар үчүн эркиндик өтө маанилүү. Бир үйдө мындай туруп, бир жерде туруктуу тура алышпайт. Дайыма движение, динамика, спорт, эмоция, ошол эмоционалдуу болушат. Ошол эмоциялар кетиш үчүн дайыма спорт менен алек болушат жана үйдө отурбаган мырзалар, үйдө отурбаган адамдар деп эсептесек болот. Манас Ниязовдун аты 5 деген санга келет экен. 5 деген эмнени билдирет? Манас деген ат масштаб, коммуникация, бизнес дегенди дагы чагылдырат. Андан сырткары миссия 8. Миссиясы 8 экен. 33 мына 93 жылкы болгондо быйыл мына 33 жашта болуп атат. 33төн кийин уже иштеш керек, акча табыш керек, күнү түнү уктабай даже жумуш кылыш керек, иштеш керек, результат жаратыш керек деген уже энергиясы өзгөрүп баштайт. Миссия 8 деген бул результатка чыгаруу, только результат менен жашоо дегенди билдирет да. Андан кийинкиси Манас мырза бул жакта улак тартыш боюнча дагы номер 1 профессионал болуп аткандыктан контролдойт, команданы контролдоп, ар бирөө туура иш жазып атабы, ар бирөөнүн действияларын, движенияларын, бул контролер да, контролер мырза. И ошол техника, тактика, техникаларды карап, именно командасы менен дагы көп ийгиликтерди жеткире алат. У него прирожденная мудрость, плюс өзүндө мындай бетке айта турган, бетке айтып койчу дагы жагдайлары бар экен, бетке тарс-турс айтып коет экен, энергиясы күчтүү экен, он хочет побеждать, уткусу келет, воинский да, то есть номер 1 болуш керек. Мындай девяткаларды көбүнчө мындай согуш болобу, ушундай бир разборкаларда дайыма биринчи рядка коюшчу. Себеби дегенде булар утуш керек, победа деп ушундай эмоция менен, энергия менен жашаган адамдар. Туулган күнүндө дагы идеялар көп экен, эмоциялар көп экен. 27 болгондуктан понимание бар экен, түшүнүк бар экен Манас мырзада. Анан мындай спортивный, воинский, еще телосложениясы менен дагы көп айымдардын көңүлүн бурдуруп, өзүнө арбап алган мырзалардын бири экен. Плюс еще мындай көп сүйлөбөй, бир мүнөздө жүргөндүгү менен дагы көп айымдардын дагы жүрөгүнөн орун ала берет экен. Бирок биз билебиз, Манас мырзабыз турмуш курган, жубайы бар, балдары бар. Ошого карабастан дайыма ушундай сонун айымдардын көптөгөн суроо талабына ээ болгондугу бул 9дун энергиясы бар экенин билдирет. Эгерде сиздерге ушундай цифровая психология боюнча разбор жакса, дагы да комментарийдин астына кайсыл жылдызды разбор кылалы жазыңыздар.